УТРК Оштун эфирдик жүрүшүн Ош жаңылыктары маалыматтык программасы улантат. Мен Айымкан Исралы кыз алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач кыскача. Мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү акысыз алмаштырууда айдоочулардын узун кезеги орун алды. Кызыл суу айылына алып баруучу жолдо ташкылоо коркунучу бар. Эгер жол жабылса, 10 миңдей жарандын шаар менен каттам үзүлөт. Учурда абал кандай? Ошто айыл чарба тармагын колдоо жана фермерлердин билим деңгээлин жогорулатуу максатында Агро Караван 2026 жарманкеси болуп өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Борбор калаада жүргүзүлүп жаткан ишкерликке багытталган долбоорлордун ишке ашырылышы жана энергетикалык объекттердин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Адылбек Касмалиев Вьетнамдык Rox Group компаниясы ишке ашырып жаткан Royal Central Park ири инвестициялык долбоордун жүрүшү менен таанышты. Компаниянын өкүлү курулуш менен тааныштырып, Royal Central Park долбоору турак жай жана заманбап көп функционалдуу комплекс катары иштелип чыкканын белгиледи. Минкап төрагасы ири курулуштарды жүргүзүүдө сапат жана экологиялык стандарттарды сактоонун маанилүүлүгүн, ошондой эле мындай инвестициялык долбоорлордун борбордун архитектуралык көрүнүшүн жана инфраструктурасын жаңыртууга ролун белгиледи. Ал ошондой эле министрлер кабинетинин бизнести колдоо саясатында кошумчалады. Адылбек Касмалиев курулуш объекттери менен таанышып чыккандан кийин Бишкектин инфраструктурасын мындан ары өнүктүрүү жана олуттуу инвестициялык демилгелерди ыкчам колдоо боюнча тиешелүү шаардык кызматтарга жана мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмаларды берди. Жогорку кеңештин жыйынында жол кыймылынын коопсуздугун күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Документ министрлер кабинети тарабынан демилгеленип, президенттин жол коопсуздугу боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоорун тааныштырган Октябрь Урманбетов мас абалында жол эрежесин бузуп, адам өмүрү менен коштолгон кырсыктар үчүн жоопкерчилик кыйла катуулатыларын билдирди. Ага ылайык мындай оор кылмыштарда жабырлануучу менен жарашуу жолу аркылуу кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотууга жол берилбейт. Ошондой эле жазалардын өлчөмүн кайра карап чыгуу эркиндигинен ажыратуунун мөөнөтүн узартуу жана пробация колдонуу мүмкүнчүлүгүн алып салуу сунушталууда. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда мопеддер механикалык транспорт каражаттарына теңдештирилип, аларды башкаруу үчүн А1 категориясындагы айдоочулук күбөлүк талап кылынары белгиленди. Талкуунун жыйынтыгында мыйзам долбоору депутаттар тарабынан биринчи окууда колдоо тапты. Ал арада 15 январдан 15 февралга чейинки убакта мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү акысыз алмаштырууга болот. Ушуга байланыштуу президенттин иш башкармалыгына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун Ош шаардык жана аймактык бөлүмдөрүндө айдоочулардын узун кезеги орун алды. Аталган мекеме эртеңден тартып айдоочуларды бөлүмдөргө келип убара болбостон онлайн тапшыруу мүмкүндүгүн кабарлайт. Эгерде сизде момундай же болбосо СССРдин учурунда берилген момундай эски айдоочулук көлүгүңүз болсо, сиз үчүн жакшы мүмкүнчүлүк бүгүндөн тартып 15 февралга чейин мөөнөтсүз эски айдоочулук көлүктөрдү акысыз алмаштыруу жараяны башталды. Күбөлүгүн жаңыга алмаштыргысы келгендер алгачкы күндөн тарта эле арвын болду. Көпчүлүгү улуу муундагылар. Садыкжан Момунов уна башкарууга уруксат берчү документти 50 жыл мурун алган. Жаллабаттыкыда сепату. Ошо жерде тапшырганмын. Ошо барабар жүрдүк. Техникумда. Эndi буну 66-жылдары окуганмын. 67 бар. 67-ci prava olganman topshirib. Ekzamen topshirib, o'sha bo'yicha mashina minib жүрөбүз. Traktor minib жүрдүк. Телүү электрондук негизде жүрүүдө улам кийинки келген кезекке жазылууда. 94 келди. Masalan elektronlu tallam bilan chaqirsa jana yaxshi bo'ladi. O'chir bilan odam talfa bo'ladi, qiyin bo'ladi atamda. 8'de yemem benim. Belki bu rüzgâr uçur. Alo, emin sesine geldi. Түндүктөн жазай албай атабыз биз, кирбей атат. Билген кыйын жаштарга компьютерди түшүнгөндөргө деле чыкпай атат. Өткөрө албай атабыз түндүктөн. Ошон үчүн ушундай очередь болуп атат да. Азыр 119 очередь болду беле, азыр эми 95ке келди. Эртең 9дан бери. Бул жерде баягы немени сурап атат.
Отмена болды. Жоқ, күбөлүк свидетельство. Мурунку праваны алган малдагы ошол керек дейт. Кээ биринде жок экен ол. Азыр эми мурун алгандарда жок да уже. Ошо менен эле көбү пробка болуп турат да бул жерде. Элдерде өздөрүнүн айылынан кылса болот эле, жакшы болот эле да. Райондо оштуктун өзүнчө бөлөк кылып. Алдына карасаң жили өчүт. 500 канча адам болуп калды. Обычно жөнөкөй күнү биз 100-120 адам тейлейбиз. Бүгүн обедке чейин эле 100 адам тейледик. Эки эсе көбөйдү да. Эки эсе көбөйдү. Жаңы документ алууда айдоочуларга медициналык кароодон кайра өтүү талап кылынбайт. 2009 жылдан 2012 жылга чейинки берилген айдоочулук көлүктөргө 2027 жылга чейин мөөнөт коюлган. Жарандар ошол түндүгүңөрдү карап тургула. Түндүк аркылуу улам кирип карап турсаңар, өзү өзгөргөндө киргенде билинет. Акы төлөнүү деген жер алынып салынат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калууну каалагандардын эң чоң агымы Ош аймактык бөлүмүндө бут коерго жер жок. Түшкө чейин эле 1000ден ашуун жаран кезекке жазылган. Бул жерден айдоочулардын ынтымагына да күбө болдук. Атайын түзүлгөн ыктыярчылар тарабынан WhatsApp группасы түзүлүп, кары картаңдар үчүн жеңилдиктер уюштурулуптур. Канча адам турат ичинде? 1000ден ашып кетти. 1000ден ашыгы бар. Бул эртең менен темберкиле башталган. 1000ден ашып кеткен. Адистер күбөлүктү алмаштыруу үчүн сөзсүз эле борбордук бөлүмдөргө келүүнүн зарылчылыгы жок дешет. Колдон келсе өздөрүнө жакын ыңгайлуу дарекке кайрылса болот. Жашаган жери дарек ал не имеет значения. Главное, айдоочулук күбөлүк базада болгон болсо, түндүгүнөн чыгып аткан болсо, өзүнө кайсы жерде ыңгайлуу болсо, ошол жерден гана тапшыра берет. Анан түндүк тиркемеси аркылуу дагы алмаштырса болот. Онлайн замена деген чыккан азыркы мезгилде. Бүгүн мисалы үчүн кызмат тарабынан аябай перегрузка болуп, анан система жаңыртып атпайбы, обновление болуп атпайбы. Ошонун себебинен гана бүгүнчө түндүк иштебей жатат. Эми ал бул технический неполадки, ал убактылуу эле нерсе. Ал арада президенттин иш башкармалыгынын башчысы мөөнөтсүз айдоочулук бөлүктү алмаштыруу онлайн жүргүзүлө турганын, эгерде 15 февралга чейин үлгүрбөй калган жарандар болсо, жараянды мөөнөтү дагы узартыларын билдирди. Миргүл Бокошова, Айбек Үсөн, Ала-Тоо 24, Ош. Ошто Агро Караван 2026 жарманкеси өттү. Иш-чара айыл чарба тармагын колдоо жана фермерлердин билим деңгээлин жогорулатуу максатында уюштурулду. Анда багбан, дыйкан жана фермерлер арасында тажрыйба алмашуу менен бирге семинар дагы өткөрүлдү. Агро Караван жарманкеси тууралуу кийинки материалда айтылат. Ошто дыйкан, багбан жана фермерлерди бир жерге чогулткан Агро Караван 2026 жарманкеси өттү. Аталган иш-чарада айыл чарба тармагындагылар үчүн тажрыйба алмашууга зор мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жарманкеге багбан Батма Баймуратова Ноокат районунан келген. Каарманыбыз 10 жылдан ашык убакыттан бери багбанчылык менен алектенет. Бирок акыркы учурда жакшы түшүм ала албай жаткандыктан атайын адистерден кеңеш сурап, ага кошо билимин жогорулатууну максаттаган. Бак өстүргөнбүз. Ошол бак өстүргөн багыбыздын мөбөсү албай калганына чоң сонун гүлдөп, гүлүнө өтө сонун болот. Мөбөсүгө келгенде аз мөбө алып калгандыгы үчүн ошонун сырларын үйрөнүш үчүн, билиш үчүн ошол семинарга келдим. Азыр маалымат алдым. Биз өзүбүздүн бир жагы түшүнбөстүгүбүз, бир жагы каталыбыз дагы бар экен. Бирок ошол азыркы методдо тамчылатып сугаруу, бакты өз мезгилинде кыркуу, өз мезгилинде дарылоо, өз мезгилинде азыгын берүү биздин көп эмгегибизди талап кылат экен. Бирок ошол кылган эмгегибизге жараша түшүмдү дагы алат экенбиз деп азыр түшүндүм. Буюрса ушул семинардан кийин сонун иштерге кол урушка бардык элге пайдасы тие турган нерселерди, маалыматтарды элге айтканга даярмын, түшүндүм. Кыргызстан боюнча бир 10дон ашык көчөттүн сорту түрлөрү бар бизде. Алма, алмурут, жаңгак, бадам, мисте, гилярс, шабдалы, нектарин, 10дон ашык сорттор бар. Анан биз биздин өзгөчөлүгүбүз баягы дыйкандын жери болсо, ошол жерге эң ылайык туура келген көчөттүн сортун түрүн тандап беребиз. Быйыл эми Кыргызстанда акыркы жылдары өрүк менен гилярска басым жасап атышат. Анан эле менин жериме кайсы сорт туура келет деп сурагандар көп.
ошол жерге эң ылайык туура келген сортун биз берип атабыз. Базары дагы өтүмдүү ошол жерге өсө турган дегендейчи. Жарманкенин жүрүшүндө дыйкандардын басымдуусу тамчылатып сугаруу ыкмасына кызыгып, анын техникасы боюнча маалымат алып жатышты. Тамчылатып сугаруу түшүмгө туура суу жеткирүү, үнөмдүү пайдалануу жана түшүмдү мол алууга жардам берет дейт адистер. Дыйкандарга керектүү болгон жашылча жемиштерге, мөмө жемиштерге, бактарактардын баардыгына колдонулуучу тамчылатуучу лента, трубалар, тамчылаткычтар, фильтрлер импорттойбуз. Тамчылатуу сугаруу системасы негизи 1950-жылы эле башталган дүйнө жүзүндө. Бул жаңы технология эмес, негизи массалык түрдө 1980-жылы тараган бүт бардык жерде. Бизде акыркы 15 жылдан бери колдонуп келип атышат. Мунун артыкчылыктары көп. Жөнөкөй суугарганга караганда батыраак түшүм берет, суу үнөмдөлөт. Анан ошондой эле эң башкы максаты бул жерде сууну үнөмдөө эмес, мунун максаты туура азыктандыруу өсүмдүктөрдү. Адам баласында туура азыктануу дегенде эле өсүмдүктөргө дагы туура суугаруу, ошол артыкчылыгы. Сууну үнөмдөө ал экинчи пландагы максаты болгон. Иш-чарада айыл чарба тармагын колдоо максатында семинар дагы өткөрүлдү. Ушундай эле айыл чарбат багытындагы жарманке Кыргызстан менен Тажикстанда быйыл 6 жолу өткөрүлөт. Жалпысынан 900 дыйкан заманбап сугат технологиялары боюнча маалымат алып, жеке менчик жана каржылык мекемелер менен түз байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Иш чаранын алкагында биз 3 байге тартуулайбыз. 200 000 сом жана 75 000 сом өлчөмүндөгү сертификат тапшырабыз. Мында сырткары дагы 60 даана жогорку сапаттагы көчөттөрдү беребиз. Алардын бир даанасы эле $20 турат. Ушул эле жарманкебиз буга чейин Баткенде, бүгүн Ошто, эртең Өзгөн жана Каракулжа райондорунда өтөт. 2025 жылда айтсак, бизде ушул жаңы тамчылатуу системасын биз дыйкандарга дагы сунуштап, 400 гектардан ашуу ушул жерлерине орнотулду. 2026 жылга планыбызда 600-700 гектарга дагы ушул жаңы ыкмаларды жайылтуу болуп турат. Негизи биз азыр эми көрүп атабыз, мына климаттын өзгөрүүсүнө ошол адаптация, митигация методдору менен ошол дыйкандарга заманбап технология менен сууну азыраак колдонуп, бирок ошол эле учурда көп ушул мөмө алышка негизги багытталган иш-чараларды биз алып баратабыз. Жылдан жылга биз ушул жаңы ыкмаларды колдонуп, айыл чарба продукциясынын көлөмүн көбөйтүп атабыз. Мисалы айтып кетсек, 25-жылы ушул айыл чарба тармагында негизги жыйнатылган продукциянын көлөмү 80 миллиард сомдук болду. Былтыркы жылга 25 жылдын жыйынтыгы менен. Өткөн жылга салыштырмалуу 10 миллиардка көбүрөөк алып атабыз. Бул эмнени билдирет? Бул жаңы технологияларды биз колдонуп атабыз. Дыйкандардын дагы ошол маалыматты дагы жайылтып, жаңы ыкмаларды, жаңы системаларды колдонуп, ушул айыл чарба тармагындагы эң негизги ошол азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо багытында иш-чараларды ушул облус жетекчилиги менен бирге иш алып баратабыз. Айта кетсек, 2025 жылы Кыргызстан менен Тажикстанда Фергана өрөөнүндө ирригация тармагында өнөктөштүк аттуу долбоор ишке кирген. Аталган долбоор Ош облусунун Ноокат, Кара Суу жана Өзгөн райондорунда, ошондой эле Баткен облусунда ишке ашырылып келүүдө. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузриков, УТРК Ош. Бүгүн 15 январда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы кыдыруунун алкагында Кеңсай массивинде курулуп жаткан бала бакчанын курулуш иштери менен жеринен таанышты. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кала башчысы курулуштун сапатына жана белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Учурда объектте жер иштери жана фундамент толугу менен аяктап, имараттын дубалдарын тургузуу башталды. Бала бакча 100 орунга ылайыкталып, 1 кабаттуу болуп курулууда. Курулуш иштерин быйылкы жылдын сентябрь айында бүткөрүп пайдаланууга берүү пландалууда. Андан соң Ош шаарынын мэри Кеңсай конушунда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан турак жайлардын курулушунан кабар алды. Анда маалым болгондой ипотекалык үйлөрдүн курулушу белгиленген графикке ылайык уланып, Асман Резиденс 5 турак жай комплекси тарабынан ар бири 5 кабаттан турган 7 блоктуу турак жай курулууда. Жалпысынан 380 батир пайдаланууга берилет. Учурда жер иштери толугу менен аяктап, 1-кабаттын фундаменттин куруу иштери жүргүзүлүүдө. Шаар башчысы курулуштун сапатына
жана өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгилеп, жооптуу адистерге коопсуздук талаптардын так сактоо жана курулуш иштерин өз мөөнөтүндө бүткөрүү боюнча тапшырмаларды берди. Аталган турак жайлар шаар тургундарын жеткиликтүү жана ыңгайлуу батирлер менен камсыз кылууга багытталган. Ош шаарынын Мамыров көчөсүндө Касиет тойканасынан тартып, Бекмамат Осмонов көчөсүнө чейинки аймактын бир тарабында жаңы эс алуу жайы курулууда. Бул аймакта буга чейин мыйзамсыз жайгашкан унаа тетиктерин саткан жайлар жана бир катар соода түйүндөрү болгон. Учурда алар толугу менен алынып, ордуна жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу тротуарлар салынууда. Мындан тышкары аймак жашылдандырылып, арча көчөттөрү отургузулуп, түнкү жарыктандыруу чырактары жана эс алуучулар үчүн отургучтар орнотулууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын байге фонду 49 миллион 800 миң сомдун тегерегинде болуусу пландалууда. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору Казыбек Молдажиев кабар маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал эми өнөктөштөр жана демөөрчүлөр боюнча атайын катчылык иш алып барып жатканы маалымдалды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы быйыл өлкөдө өтүүчү Шанхай кызматташтык уюму саммитинин юбилейлик 25 жылдыгына карата башка форматта болот. Ачылыш аземи Борбордогу жаңы курулуп жаткан 51 миң кишилик Бишкек арена стадионунда өтөт. Белгилей кетсек, 2025 жылдын декабрь айында Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бренд укугун алды. Бул бренд бизге оюндардын форматын белгилөө, тартибин бекитүү укугун берет. Бул өтө чоң жетишкендик. Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу процессинде эң алгачкылардан болуп, бул ири долбоорду демилгелеп өткөргөн, деди Молдажиев. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына мамлекеттердин катышуусу тууралуу маалыматка токтолсок, 2016 жылы 62 мамлекет, 2018 жылы 82 мамлекет, 2022 жылы 79 мамлекет, ал эми 2024 жылы 89 мамлекет катышкан. Ал эми быйыл 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 мамлекеттин өкүлдөрүнүн жана 3000 кишинин катышуусу күтүлүүдө. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Кызыл Суу айылына баруучу жол жергиликтүү тургундар үчүн жападан жалгыз каттам болуп эсептелет. Акыркы жылдары бул жол этап-этабы менен оңдолуп келе жатканы менен кооптуу тилкелер элди тынчсыздандырууда. Айрыкча таш кулоо кооптуулугундагы тилкелер бар. Кырсыкты кайдан деп болбойт. Кооптуу тилкедеги алдын алуу жумуштары кандай жүрүп жатат, кабарчыбыз айтып берет. ОТРК Ош телеканалы аймактардагы жетишкендиктер менен катар чечилбей жаткан көйгөйлүү маселелерди чагылдырууну улантат. Бүгүн биз Кара Суу районуна караштуу мурунку Кызыл Суу айыл аймагы аймактык ирлештирүүдөн кийин Жаңы Арык айыл аймагы менен бириктирилип, ынтымак айылы түзүлгөн. Дал ушул Кызыл Суу айыл аймагын алып баруучу жол кооз табиятка ээ, бирок ошону менен катар кооптулук дагы бар. Учурда аймактын жолу кандай, эл эмне дейт? Бүгүнкү материалдан көрөсүздөр. Ош шаарынан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан бул аймакка баруучу жолдун 30 чакырымы Ош-Бишкек унаа жолуна туура келет. Андан соң Жаңы Арык айылынан оңго бурулуп, жогоруну көздөй дагы 30 чакырымдык жол бар. Көбүн эсе сай жээкте өтүүчү унаа жолдо кооптуу бурулуштар көп. Аталган жол Кызыл Суу айылын район шаар менен байланыштырган жападан жалгыз жол. Азыркы Ош областын боюнча эң алыскы райондордун бири биз Зардалга теңеп калдык да. Зардалга адам барып атат анча-мынча. Мындай бийликтегилер. Бизге аркасынан бир ай жүрүп зорго келтиресиң бийликти. Кооптуу жерлер көп. Негизи жолдор бар, тарсып атат. Бирок аталган жолдо таш кулоо кооптулугундагы бир канча тилкелер бар. Кырсыкты кайдан деп болбойт деген жергиликтүү тургундар кооптулуктун алдын эрте алынса дешет. Уже 1-2 күн мурун байкадым. Таш жогорку таштан жогоркусу жарылайын деп калыптыр. Жарылайын деп калган экен, анан ушул өзүбүздүн Дорат элдин башчысына билдирдим. Өтүп кетип атканда бир кокустук болуп, кырсык болуп калабы деп элдин баары тынчсызданып атат. Бул жагы болсо жолдун бул жагында жарака, дарыяга жакын турат. Бир эле машина зор өтөт мантип. Ушул эми жогорку жактардан суранат элек ушул ташыбызды, ушу ташты алып бир жардырып, бир кестирип, кырктырып алдырып, ушу жолубузду оңдоп, элдин тынчсызын бир коопсуздугун жоготуп берсе жакшы болот эле.
Мына жерде 3 эле жер бар да. Мына таш салаңдаган таштар бар. Анан ал дагы жолдо дагы бар. Коркунучтуу болуп атат. Мына таш көчпөдө турган болсо кайсы маалда көчсүн эч ким билбейт да, туурабы? Эми бул табигый кырсык. Мына кээ бир жер сүрүлүп түшүп кетсе, токтоп 1 күн, 2 күн токтоп калган мезгилдер бар да. Анда ошондой эл кыйналат. Анан бизге окшогонго айтат дейт. Анан биз дагы жогорку жетекчилерден суранабыз. Айрыкча жолдорду оңдоп ататууга терең ыраазыбыз. Биздин жолдо оңолуп кетсе деген эле ниетибиз бар. 2 машина катар батпайт. Биз дыйканчылык кылабыз. Комбайн, жанагындай жүрүбү деген нерселер өтүшү кыйыныраак. Эми бала чакалардан да коркобуз азыр ушу жерлерден. Баягы көрдүңөр анау жерди, бул жерлерди көрүп атасыңар. Бул боюнча жергиликтүү бийликтин кабары бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тийиштүү адистери менен жеринде мониторинг көзөмөлдөө жумуштары жүргөндүгүн билдирет. Таш кулоо жол жөнүндө мурдатан эле маалыматыбыз бар биздин. П45 ишканасынын балансына турган жолда. П45 ишканасына дагы МЧСке дагы кайрылуу кылганбыз. Ал МЧС айтып атат, булар дагы өзүнүн жетекчилигине жеткизип, анан жанагы эксперттери келип, ошол чындап эле коркунучпу, чындап эле көчөбү, ошолордун баарын тактап туруп, анан алар дагы тийиштүү чараларды алып кетебиз деп жооп беришти МЧС дагы. ТЭП дагы өзүнүн линиясында ишин алып кетип атат. Аталган жолдун 8 чакырымы 2025 жылы асфальтталып, элдин каттамы кыйла жеңилдеген, дагы оңдоло турган 10 чакырымдагы тилкеси бар. Быйыл 2026-га дагы калган жолубузду бүтүрөбүз деген чоң пландарыбыз бар. Алайдан келген жол ушу Кызыл суу менен барып, жанагы Сабайга барып, ушундай жол чекеси чоңойот деген дагы обсуждение болуп атат. Бул проекттер ишке ашып калса, и так эле жол кеңейет. Кызыл суу айылында 10 000 чамалуу эл бар. Толуктар көбүнесе мал чарбачылыгы, дыйканчылык менен алектенет. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары. 2026 жылдын 15 январынан 18 январына чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Бишкек-Ош-Унаа жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашуу, Чычкан Капчыгай, Ала Бука Канышкыя Унаа жолунун 68, 74, 86, 101 чакырымдарында, Мырзаке Каракулча Алайык Унаа жолунун 65, 110 чакырымдарында, Каракол Эңилчек Унаа жолунун 45, 90 чакырымдарында, Балыкчы Казарман Жалалабад Унаа жолунун 326, 349 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү ыктымал. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарылдыгын эскертет. Ошондой эле алдын ала берилген маалыматтарга көңүл буруп, сактык эрежелерин так сактоону сунуштайт. Зарыл болбосо жолго чыкпай турууга жана кар көчкүлөрдөн сак болууга чакырат. Бейшемби күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.